Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Süyüktü bir tuğanlar, bugünkü cuma hutbasının teması dindegi en nazik. Al жүзеге ашып атқарылса, өлкөдө, шаарда, ар бир үй бүлөдө, анын ичиндеги жашаган инсандар да, алардын жан дүйнөсү да нурга бөлөнө турган, ынтымак, бактылуу жашоо келе турган, баары хидаят таап, бейиштин гана жолунда баса турган. Ең мыкты иш жөнүндө. Эгер ал аткарылбай калса, анда өлкөдө тымтыракай чыгап, элдин арасындагы ынтымак да ыдырап, коомдо, жеке үйдө, жеке инсанда, жан дүйнөдө жашоодо береке кетип, бузукулук таркай турган бир иш жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал да болсо даават. Аллах жер бетине жөнөткөн ар бир пайгамбардын милдети дал ушул дауа эле. Бул дегени ар бир жөнөтүлгөн пайгамбар өз коомун Аллах Тааланын бир өзүнө сыйынып ыйман келтирип, Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жашоого гана үндөгөн. Аллах өз сөзүндө астагфирулла وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Чындап айтканда, дааваттай көркөм, өтө салмактуу, өтө берекелүү иш жок негизи жер бетинде. Анығында дааватчыдай чынчыл, өтө так, өтө туура, жана өтө таамай сүйлөгөн да адам жок. Сөзүм куру болбош үчүн мен Аллах Тааланын аятын далилге келтирем. Аллах өз сөзүндө وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Аллахтын бир жана бар экенине үндөп, чакырып, даават кылып, анан 5 вакыт намаз окуп, мен мусулманмын деген инсандан туурарак, таамайраак, чыныраак сүйлөгөн инсан болсо тапчы деди. Аллах өзү айтты. Демек, үйүнөн атайын курбанчылык кылып, алтындай вактысын коротуп, өзүнө ыра көргөн нерсени, өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө да ыра көрүп, жүрү курбум, досум, бир тууганым, бейиште чогуу болойлу деп ар бир үйдүн эшигин тыкылдатып, же көчөдөн жолукса, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахка чакырган. Жүрү намазга деп 5 вакыт намазга мечитке чакырып, биз мусулманбыз, алхамдулилlah, мусулмандын иши ушул, эмгеги, мээнети деп чакырган инсандан туурарак, таамайраак, чыныраак сүйлөгөн инсан болсо тап деди Аллах Таала. Эмнеге ал чын, туура, анан таамай сүйлөйт? Анткени ал 2 китепке сүйөнүп сүйлөйт. Кур'анга, анан хадиске, суннага, пайгамбарыбыздын осуятына. Дал ошол үчүн анын сөзү таамай, чын жана туура. Нух пайгамбар 950 жыл даават кылды. 950 жыл. Не бир укмуш тоскоолдуктар, не бир укмуш тосоттор пайда болду. Бирок токтогон жок. Ал тоскоолдукка, ал тосотко макул болуп муй отуруп калган жок. Канча алган кордобосун, жалганчы деп жерибесин, баары бир кызмат кыла берди, дааватын жүзөгө ашыра берди. Ошентип келип, эң аягы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга такалды.
Керек bolsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jönünde Allah Taala dal uşunda ayet düşürdü. Ugup durun. Estağfirullah. La'allaka bakhi'un nafsak alla yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Allah Peygamberimizge tigiler imanга kelbey kaldı da ayttiň oşolar imanга kelse bolmok da dep keyde özüňdü tügötö jazdap atasın. Ay oşolar imanга kelip kalganda dep bir bargan jeriňe 1000 barıp atasın. Oşolardan imanга kelip kalışında özögüň üzülgüçöktü dua kılıp atasın. Oşolar bir imanга kelip kalsa dep alarga bir işti jakşı görsetip kızmat da kılıp atasın. Eň ayagında özüňdü tügötmey boldum dep atady. Demek davat kılgan insan, davatçı al kimdir bürölerden imanга gelişi üçün al özün tügötkөнгө çeyin barat. Al uşunda insan. Al tügönüp kalışı ıhtimal, biroq al tügöngönü menen din tügönböйt. Ankeni anı tarkatıp koygan sebepten köpçülük adamga din jetip ulanıp baratadı. Bul davat peygamberlardan imgegi. Davatçı emnesi menen sıymıktansa boladı. Misalı siz temir ustaçılık kılıp surasa atamdan kalgan kesip deysiz. Bürö var komuz çabat. Komuzçularga komuz çaap güylöp beret. Kimden kalgan önör dese çoň atamdan öttür. Çoň atam komuz çabat ekenle deydi. Al oşol çoň atasının kesibini arkalap ulantıp bile jatkany menen sıymıktanat. Bürö var manasçı, al tay atamdan kalgan deydi. Ha demek davatçı anın kılıp atkan davatı atasынан, çoň atasından emes, al paygambardan kalgan. İnsanlardan en mıhtısı, mahluktun en mıhtısı, Allah'a en süykümdüsü, bardık paygambarlardan mırzası jana akırkısı, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den emgegi jana mehneti ekeni menen sıymıktansaňyz boladı. Allah'tan bir jana bar ekenine ündöp davat kıluu, bul ozuypalardan en mıhtı çokusu jetip turgan biigi. İşlerden, zarlı işlerden en zarılı. Birle men üçün je siz üçün emes, jalpı musulmanmın degen adam üçün. Ar bir öz üçün moynubuzga ilingen mildet. Gerek bolsa paygambarlardan dengeline tengep koyo turgan iş. Ankeni bul iş paygambarların işi bolçu. Biz oşol paygambarlardan anın en akırkısı, aların en akırkısı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den emgegi jana mehnetin ulantıp jatkan adamımız. Allah maktoo eretinde dem berip, motivasiya dep koyatga, dem berip mınday dedi. Estağfurullah billah. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. En iride Allah'tan bir jana bar ekenine algaç özüňer ınanyp iman keltirip, anan özgölerden imanга kelişine sebepçi bolgon. En iride jaman işten özüňer tyýylyp, anan özgölerdi da oşol işten tyýa bilgen. En iride birinci özüňer jakşy işti jasap, anan oşol jakşy jasony özgölerge de görsetip üýretken. Adamlar üçün jaralgan, adamlar üçün çaçırap jiberilgen qoomdun tandalma en mıhtısı siler bolduňar dep atadı. Subhanallah. Allah maktады. En başında özüňer iman keltirip, özgölerdi imanга çakırıp, en başında özüňer jaman işten tyýylyp, anan özgölerdi oşol işten tyýyp, en başında özüňer jakşy jasap, anan ülgü katary jasap, anan özgölerge de ülgü bolsun dep başkalarda oşol jakşyga çakıra bilgen. Adamlar üçün ülgü katary, örnök, sabak katary, adamlarga dindi jetkirүү üçün jer betine jayıltılıp, çaçırap, jönötülgen, qoomdun arasından tandalması siler bolduňar deydi. Demek davatçı al el arasından tandalgan mıhtılar. Bazarga kirgende de kiyimden özüňüzdün boyuňuzga, dene müçöňüzgö mıhtısın anan razmeriňiz, çak kele turganın anan en sonunun tandap alasy.
Жемиштериндеги эң мыктысын тандап аласыз. Болбосо бирдей эле кызыл, бирдей эле көк, сары. Бирок ошонун ичинен дагы өзүңүздүн деңгээлиңизге жараша тандап аласыз. Демек, сиздин дасторконуңузга коюлган жемиш да жана башкалар да тандалма. Дал ошол сыяктуу адамдардын арасынан дааматчылары бул Аллах тараптан тандалып алынгандары керек болсо. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө "Ма мин кавмин ю'мал фихим бил ма'аси. ثم يقدر على أن يغيروا ولا يغيروا إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب صدق رسول الله." Пайгамбарыбыздын айткан насаатын караң. Бир журтта, бир коомдо, элде бир күнөө иш жайылыптыр. Ал кадыресе көнүмүш адатка айланып, ал күнөө катары эсептелбей калыптыр. Мисалы, таразадан алдоо, же сүткорлук, же уурулук, же кошуналар менен жаман мамиле, же төгүн чачын кылып, чектен ашып ысырапкерчилик. Булар эми күнөө катары эсептелбей калды. Бул биздин каада салт ушундай деп аны үрп адатка айландырып алган. Мисалы, эгерде кайсы бир коомдо бир күнөө жайылып, ал көнүмүш адатка айланып калса, ошол журтта аны өзгөртүүгө, анан токтотуп коюуга чамасы жеткен кадыр барктуу, баам парасаттуу, идиректүү, илим билимдүү, акылман, даанышман инсандары бар туруп өзгөртпөй коюшса, элден кооптонуп, алардын сөздөрүнөн чочулап өзгөртпөй коюшса, ал учурда Аллах күнөө иш кылып жүргөндөргө кошуп, анын күнөө экенин билип өзгөртпөй койгон аалымдарын дагы азапка тутат дейт. Андыктан кайсы бир иштин начар экенин көрсөңүз, анда сөзсүз түрдө аны өзгөрткөнгө аракет кылың. Эмнеге? Анткени дин бул насаат, насыят дин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларына мындай деди: "Ад-дин ан-насиха." Дин бул насыят. Эгерде пайгамбар бир сөздү 3 жолу кайталаса, демек ал сөздүн аркасында терең маани жатат. Сөз түрдө насаат кылышыбыз керек турбайбы деген маани маңыз чыгат. Пайгамбар ушул сөздү 3 жолу кайталады. Ад-дин ан-насиха. Дин бул насыят. О кагылайындар, дин бул насыят. Оккула эсиңерден чыкпасын, акылыңарга түйгүлө. Дин бул насыят деп 3 жолу кайталады сахабаларына. Ошондо сахабалар: "Лиман я Расулаллах?" О Аллахтын элчиси, ким үчүн? Ким үчүн насаат кылабыз? Кимдерге? Анан кимдерге насаат айтуу милдет? Бирок алар кимдерге насаат айтыш керек? Деп сурашты. Пайгамбар айтты: "Лиллах ва ли китабих ва ли расулих ва ли аимматил муслимин ва амматихим." Садака Расулуллах. Пайгамбар айтты: Аллах ыраазылыгы үчүн насаат кыл. Аллах ыраазылыгын табуу максатта акыны, соопту, рахматты, ыраазычылыкты Аллах Тааладан алуу максатта чык. Мен 3 күнгө даватка чыгып, эмгек маянамды бир көбөйтүп алсам, даватка чыгып, кудама деген атка конуп, бир аз кадыр баркымды көтөрүп алсам деби. Аллах ыраазылыгы үчүн чык. Оли китабихи, Аллахтын китеби үчүн. Аллахтын китебин сыйлап, урматтап, Аллахтын китебиндеги адалды адал деп, арамды арам деп амал кылып жашаш үчүн. Аллахтын китебине өзүң амал кылып, аны өзгөлөргө жеткириш үчүн. Вали расули, Аллахтын жөнөткөн элчисин ээрчиш үчүн. Аллахтын жөнөткөн элчиси Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насаатын жеткириш үчүн. Вали аимматил муслимин, анан мусулмандардын жетекчилерине акыл насаат айтыш үчүн. Ва амматихим, көпчүлүк өзүбүз сыяктуу карапайым элге
elдің қатмарына dinди сіңімді қылып жеткіріш үшін. Мінекей din ушундай насаат. Бұл чоң эле буга айтсам, мени жаман көрүп калабы дебе. Бұл менден төмөн буга айтсам түшүнбөйт дебе. Баарына өзүнүн деңгээлине жараша айтып, деп, сүйлөп, даават кылып жеткирүү, ал сиз менен менин милдетим. Анткени Аллах өз аятында сауна билла. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Силердин араңардан bir топ түзүлсүн. Ал топ Аллах Тааланын жалгыз экенине үндөп даават кылсын. Жакшы ишке буйруп, жаман иштен тыйышсын. Дал ушулар дүнүйө запкысынан, ахирет азабынан кутулуучулар деди. Аллаху акбар. Дүнүйө запкысы ал кандай? Дүнүйө запкысы эч кимди таштап өтпөйт. Баарыбызды кайгып, жалмап өтөт. Даватка чыккандардын баары ден соолугу чың, эч биринде карызы жок, үйүндө тып-тынч жашап атат дегенден алысмын. Ар бирибизге сыноо үстүккө босток келет. Бул сыноо эч нерсе эмес. Бул жердеги дүнүйө запкысы деген, дүнүйөнүн бир запкысы бар. Дүнүйөнүн бир азабы бар. Ал ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дей албай өлүп калуу. Бул жердеги дүнүйө запкысы деген дал ушул. Силерден бир топ түзүлсүн, Аллахтын бир жана бар экенине үндөп даават кылып чакыра турган, жакшы ишке буйруп, жаман иштен тыя турган. Дал ушулар дүнүйө запкысынан кутула тургандар. Демек ал ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп өлө алат дейт. Анан алар ахиретте де бейиштик боло алат деп атышат. Карабайсызбы? Негизи өзү ар бирибиздин бул дүйнөдө жашап жаткандагы жашообуздун негизги маңызы, анан ток этер максаты бар. Маңызы бар, анан максаты бар. Мен өзүм жөнүндө айтсам, менин бул дүйнөдөгү жашап жаткан жашоомдун негизги маңызы менен максаты бирөө эле. Ушинтип таңдайым кургагыча сүйлөп, мейли кимдир бирөө жакшы жооп айтар, кимдир бирөө акаат кылып мени тилдер, акарат кылып кордоор, шылдыңдар. Ар ким ар кандай сүйлөйт. Мен алардын бирөөсүнө дагы сарайсап салып койбойм. Бул дүйнөдөгү менин жашоомдун негизги маңызы менен максаты, мен өлөрүмдө ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп өлүп алышым керек. Болду, ушул эле. Менин максатым ушул. Менин максатым кымбат машина минүү, кымбат үйлөрдө жашоо, өтө көп акча жыйноо, кадыр барк топтоо жана башкалар эмес. Менин максатым ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп өлүп алуу. Бүгүнкү ушул берип жаткан сабагымдын эң акыркы соңу, аягы, чекити ушул болуш керек. Бирок ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп өлүш үчүн да ушунун аркасында иштеш керек. Ла илаха иллаллах деп көп айтсаңыз, ла илаха иллаллахка чакырсаңыз, ла илаха иллаллахты жеткирсеңиз, ла илаха иллаллахтын тегерегинде жашасаңыз, анан сиз ла илаха иллаллах деп өлө аласыз. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен ра минкум мункаран фальюгайруху бiyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'afu al-iman sadaqa Rasulullah." Пайгамбарыбыздын насаатын окуң. Араңардан кимдир бирөө шариятка дал келбеген жат көрүнүштү көрүп калсаңар, кимдир бирөөнүн арак ичип отурганын, же жолду булгап баратканын, же улууну кордоп, урушуп, тээп атканын, же болбосо мусулмандардын өтө турган жолун бүлүндүрүп, бузуп атканын, же болбосо дагы
адаттан тышкары жаман иштердин болуп атканын көрсөңөр, фәлюгайрху бияди, эгерде өзүнө, ошол инсандын өзүнө, ден соолугуна, жашоосуна, динине зыян келбей турган болсо, анда аны ошол жат көрүнүштү колу менен кармап токтотуп калсын. Алы жетсе. Эгерде колу менен токтотуп өзгөртүп койгондон кийин өзүнө, тутунуп аткан динине, ден соолугуна, жашоосуна зыян келе турган, кооптуу, коркунуч боло турган болсо, анда фабилисани, анда тили менен айтсын, ой кокуй, кандай кылбагыла. Бул адаттан тышкаркы нерсе, салтка деле жатпайт ушул. Динде го таптакыр жок деп акыл насаат айтып тилиңер менен жеткирип койгула. Тилиңер менен айтсаңар да дал ошондой кооптуу нерселер пайда боло турган болсо, анда аны жүрөгүңөр менен ошол инсанды, ошол ишти, ошол топту, ошол жамаатты жүрөгүңөр менен жек көргүлө. Салам айтпагыла, алар салам айтса жооп бербегиле, анча-мынча сабак болуш үчүн ооруп калса барбагыла, жанагы ишим үчүн келбей атат экен деп, ал өзүн өзү оңдоп кала турган деңгээлде болсун. Бирок ошол колуңар менен өзгөртө албай, токтотуп кое албай, тилиңер менен жеткире албай, жүрөгүңөр менен гана жаман көрүп жүрө беришиңердин өзү өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөгү ыйманыңардын алсыз экенин кабар берет дейт пайгамбар. Даватчы ким? Ал жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өтө сонун бир мисал келтирип айтты. Мәсәлул qaim ala hududillah wal mudhin fiha. Аллах Тааланын буйругун өзүндөй аткарып тыйгандан тыйылып, пайгамбардын жашоосун өзүнүн жашоосуна биротоло киргизип, сүннөтү менен жашаган инсан менен ал чектен өтүп, анча-мынча шалакылык кылган инсандын мисалы кемесали qawmin istahamu ala safinatin fil bahr. Деңизде сүзүп бара жаткан эки кабаттуу кеменин биринчи жана экинчи кабатында жашап сүзүп бара жаткан эки топко окшош деди. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. Ошентип кеменин биринчи кабатында жарымы, үстүнкү кабатында жарымы сүзүп бара жатышат. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. Төмөнкү кабаттагылар качан сууга муктаж болуп, суу ичкиси келгенде, дарат алгысы келгенде, жуунгусу келгенде, же идише кийим кечесин жуугусу келгенде, сөзсүз түрдө тепкич менен үстүнкү кабатка чыгышчу, анткени таза суунун баары үстүнкү кабатта эле. Жогоркулары силерди улам эле жогор жака чыга бергенден токтотойлу. Бир аз ушул бизге зыян берип жаткандай болуп атасыңар дешсе. Факалу, анда төмөнкүлөр, биз улам суу ичкени, жуунганы, дарат алганы жогору жака чыга берсе, демек жогоркулар бир аз зыян тартып калат турбайбы? Андан көрө келгиле деп төмөнкү кабатта, кеменин төмөнкү кабатында сүзүп бара жаткандар, биз өзү сууда бара жатсак, келгиле бир кеңешип туруп, кеменин бир бурчун тешейли дагы, керек болгондо кебезди алып туруп, керегинче ичебиз, жуабыз кийим кечебизди, керек болбогондо тешикке кебезди тыгып токтотуп коебуз деп сүйлөшүштү. Эми дал ушул учурда дейт, алардын сөзүн угуп тургандар жогорку кабаттагылар. Тешсе теше берсин. Өздөрүнө жакшы, бизге чыкпаса эле болду ошол. Керегинче ачып, жуунуп, ичишип, кайра бүтөп коюп кете берсин деп эгерде кайдыгерлик кылышканда, анда астыңкыларга кошуп, үстүнкүлөр да сууга чөгүп өлмөк. Анткени кемени тешигенден аны кайра бекитүү өтө оор эле.
Эгерде алар үстүнкүлөр түшө калып, ой кагылайындар, койгула. Бул оюңардан кайткыла, кемени тешпегиле. Силер бизге эч кандай оорчулугуңар жок. Каалашыңарча чыккыла жогору. Ичкиле, жуунгула, жуугула, тазалангыла. Силер үчүн суу ачык деп коюшса, алардын колундагы тешкичтерди кармап туруп, биз бир кемеде баратабыз. Суу баарыбызга жетет деп кармап калышса, демек алар жээкке сак саламат жетишет. Дал ошол сыяктуу биз азыр эки катмарда жашап атабыз. Бирөөлөр динди түшүнгөндөр, экинчи динди али түшүнө электер. Динди түшүнө электер улам бузук иш кылып койсо, ичип алса, чегип алса, уурлук кылса, зина кылса, ушулар тажатты акмактар. Койчушум, менин көзүмө көрүнбөсө болду десек, демек алар бизге чейин жакындап келет. Эгерде биз алардын колунан кармап, ушул бир тууганы менен бейиште бирге болушум керек десем, анда мен аны менен бейишке чогуу кирем, жээкке сак саламат чыгам деген түшүнүк. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Инна ахлал ма'руфи д-дуnya hum ahlul ma'rufil akhirah." Бул дүйнөдөгү жакшы ишти жасагандар ахиретте да жакшы ишти жасагандар деп даңазаланып таанылат. "Wa inna ahlal munkar fi d-dunya hum ahlul munkar fil akhirah." Бул дүйнөдө жаман ишти жасоо менен таанымал болгондор ахиретте да жаман иш жасагандар деп бүт калайыктын башында даңазаланып таанымал болушат. Сөзүмдүн аягында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин айтып түгөтөм. Бул хадисти көпчүлүк устаздар айтканда, угуп отургандар көңүлү бир гана нерсеге бурулуп калат да, ток этер жер түшүнүлбөй калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сөзүн мынтип баштады: "Иякум вал жулус фи туруқат." Жолдун бир четинде отуруп алып, өйдө төмөн өткөндөрдү сая тиктеп, бурумдан бурулуп кеткенге чейин күзөткөндү токтоткула деди. Калу я Расулаллах, ма лана фи мин маджлисна буддун натахаддас фиха. О Аллахтын элчиси, эгерде ошол жолдун чекесинде отурууга зарыл болуп калсакчы, сөзсүз түрдө соодабыз ошол жерде, ишибиз ошол жерде, тирилигибиз ошол жерде болуп калса, анда кантебиз я Расулаллах? Пайгамбар айтты: "Фа иза абайтум илля al-majlis." Эгерде ишиңер, тирилигиңер, соодаңар дал ошол жолдун чекесинде, адамдар көп өтчү жолдун боюнда болуп кала турган болсо, анда мына бул нерселерге көңүл бургула. Фа'уту тариq хакка, анда ошол жолдун акысын төлөп койгула деди. Анда ошол жолдун акысын төлөп койгула. Я Расулаллах, ал эмне деген акы? Биз кылып жаткан соодабыздан кандайдыр бир үлүшүн төлөшүбүз керекпи? Жолго акы төлөнөбү деди. Пайгамбар айтты: "Ооба, жолго акы төлөнөт." Аллахтын элчиси, эгер соодабыз болбой калсачы деди эле, ал өтө оңой. Пайгамбар айтты: "Гаддул басар." Авреттерге, чоочун аялдарга, кемчилдиги бар инсандарга тигилип, шылдыңдап тиктебегиле эч качан. Экинчиси, кеффул ада, жолго зыян берүүчү нерселерди таштабагыла. Эгер ташталып калса, аны алып койгула. Жолго зыян берүүчү нерселерди какырынып түкүрбөгүлө, мурдуңарды какпагыла, адамдарга зыян бере турган нерселерди таштабагыла. Эгер ташталып калса, анда алып койгула. Ушул жолдун акысы. Андан кийин үчүнчүсү, раддус салам. Эгерде өтүп бара жаткан адам ассаламу алейкум десе, соодаңа берилип кетип, анын берген саламына жооп албай койбо. Сөз түрдө ва алейкумус салам де, таанысаң да, тааныбасаң да. Же эгер ал салам бергенди унутуп калса, сен ага эскертип ассаламу алейкум деп кой. Андан кийинкиси ал-амру бил маруф ва нахю анил мункар. Мына негизги маселеси. Эң негизги ушул ток этери. Ошол жолдун боюнда отурганыңарда жакшы ишке буйруп, жаман иштен тыйып тургула. Даават кылганча отур деп атат, караң. Соодаңда да даават кылганча отур.
тирлигинде да дават кылганча отур. Аллаху акбар. Bir adam бар адашып калды. Жолдон даректен адашты. Аны ошол дарегин билгизип жол көрсөтүп койгонун өзү садака, өзү дават. Эгерде бирөө какырынып түкүрүп атса, ушул жерге болбойт эле. Эгерде түкүрө турган болсоңуз, тез четке барып түкүрүп, кайра аны топурак менен аяғыңызды бутуңуздун үчү менен көмүп коюң десеңиз, ушул да дават. Эгерде адамдар отура турган жерге тамексин чегип таштап жатса, ушул жерде чылым чегүү дурус эмес болчу, анткени бул аялдама адамдар көпчүлүк отура турган жер деп айтып коюшуңуздун өзү дават. Андыктан баарыңыздарды даамат кылууга үндөп чакырат элем. Бирок сөзүмдүн аягында Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анхунун сөзүн айтып түгөтөм. Аслих нафсак вад'у гайрак. Эң алгач өзүңдү оңдо да, анан ошол оңдолгон жолго өзгөнү чакыра билгин. Эң биринчи өзүбүз оңололу. Өзүбүз мыкты бололу. Адеп ахлактан, талим тарбиядан, сүйлөөдөн, отурууда, басууда, жооп берүүдө, суроодо өзүбүз жетик бололу да, анан ошол оңолгон жолго өзгөнү чакыра билели. Ошондо биз толук дааматчы болобуз. Умар ибн Абдул Азиз куну дуатан илаллахи ва антум самитун ай би ахлакикум. Аллах Тааланын дининде Аллахтын бир жана бар экенине, пайгамбардын сүннөтүнө, намазга, Кур'анга, мечитке унчукпай сүйлөбөй чакырган дааватчы болгула деди. Ошондо жанымдагылар кантип тиги кишинин маңдайына барып, телмирип, жалдырап, тиктеп тура беришим керекпи? Жок. Сүйлөбөй чакыргыла дегени кыймыл аракетиң менен, адеп ахлагың менен, сулуу таалим тарбияң менен дааматчы бол. Сенин отуруп турганыңдан ал динди жакшы көрүп кала турган деңгээлде отуруп тур. Сенин сурап жана жооп бергениңден ал өзү мечитке келе турган деңгээлде болсун. Сенин керек болсо жылмайганыңдан дагы алар динди сүйүп кала турган деңгээлде болсун. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.